Assalamu alaikum. Урматтуу Нуркейжи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандык кушак күнүңүздөр менен туугандар. 25/7/2022 жыл Москва акысы боюнча түшкү саат 4 болду. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин кезектеги автоунаабыз Kia Cerato 2017 жылкы 1.6 автомат коробка туугандар. Машинанын свети апапакай. Көрүп турасыздар. Документи боюнча сразу оформление менен, анан историясында анча-мынча ДТП бар туугандар. Алдынан анан аркасынан. Мен силерге видеонун жүрүшүндө жакшылап көргөзүп бергенге аракет кылайын. 16-чы куюлма дискада өтө сонун жарашат экен. Баллондордун абалы өтө сонун туугандар. Төртөө тең окшош рисунок, протектор бодро экен. Плюс зимний дөңгөлөгү бар туугандар. Кошуп берет. Так, каналга катталып электер болсо, подписаться кнопкасын басып коюңуздар. Коңгуроочону басканды унутпаңыздар. Лайктан дагы бир келтире басып койсоңуздар дагы Алла разы болсун сиздер. Так, Cerato по цене Solaris туугандар. Мынакей, көрүңүздөр. Выкуттан жаңы эле чыгарып турганыбыз. Апапакай. Бар жогу бар. Сразу оформление менен. Сырты боюнча көрдүңүздөр. Эми ички салон боюнча сиздерге көрсөтүп өтөйүн. Мына полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический зеркал. Бул жагында корректор фар, подогрев, руль бар экен туугандар. Оп. Так, кошумча, Kia Cee'тердей кошумча бул жакта дисплей бар. Дисплей панель прибор деп коём. Штатный мафону, климат бар, климат контроль, двухзонный болгондо дагы. Кондиционер бар. Да. Подогрев передний сиденья 3 режимде, чехолдору боюнча ондай көк полоскалар менен сонун жарашат экен. Арты дагы кенен бул машинаны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мага караганда Ева ковриктери бар. Мынакей. Ал эми мотор боюнча, пробег боюнча 331.654. Бисмиллахиррахманиррахим. Оталдырып көрөбүз. Мультируль туугандар, көрүп турасыздар. Мотору сонун иштейт экен. Чоткий экен мотору. Расходду көрүп турасыздар. 8600. Мотору сонун иштейт экен. Так, эми сиздерге багажный отсек и мотор жагын көрсөтүп өтөйүн. Мынакей, арт жагында көрүп турасыздар. Детский тариф дагы бар экен тууганыбызда. Так, эми арткы ДТПсы боюнча туугандар. Крыло чечилген, крылосу жасалган. Ой, крыло дегенде крышка багажник. Мынакей. ДТП болгондо ушул жери аз-маз кирип калган экен. Ушул жерин жасаткан. Мынакей. Могу жактарында шпаклевка жок, ушул эле жери, ортосу эле. Анан именно ошо ортосуга тийген экен. Могу жери дагы аз-маз жылып кетиптир. Казанды көрдүк, казан жактары таза. Ошо ылдый жагы эле аз-маз кирип калган. Эми бул андай деле коркунучтуу эмес. Анан калган меткалары, биометриясы боюнча туугандар, меткалар ордунда. Бул жагыныкы дагы. Крышканы ачып көрсөтсөк. Так, покраска болгон. Мына көрүп турат. Калган жагы таза машинанын. Баллондордун абалы, мынакей. Бодрый. Протектор бодрый. Так, крылолор боюнча туугандар, эки крыло тең зазор коюлган, буралган, өзүнүн бирок родной крылосу туугандар. Мынакей. Эки крыло тең мындай таза. Мына жеринен алдынан дагы аз-маз ДТП болгон экен. Бул жерде ДТП болгон мындай калдыктары, ушул жагынан ичине сүргөн окшойт. Мына фаранын ушкалары, анан бул фаранын дагы ушкасы сынып кеткен. Муну паять этип эле койгон туугандар. Анан капоттун крышкасы чечилген эмес. Капот жагы таза. Мотор жагына бир сыйра жууп тазалап аласыздар. Мотордун защиткасыга чейин ордунда. Азыр кондиционер иштеп турат. Так, жауып коерим туган. Сиздерге капотту дагы бир сыйра көрсөтүп коем. Кайсы жеринен канчалык ДТП болгон мынакей. Бул жерин аз-маз тийип кеткен. Эми бул эч нерсе эмес. Родной экен. Краска родной. Ол фарада билинип турат өзү чийилген жери. Калган жактары таза. Оп, кандай жагы бар? Мынакей.
2017 1.6 автомат коробка. А, 2 объем бу? Туугандар, 2 объем. 2 литровый. Ошон үчүн мындай газ бергенде катуу болуп атат. Болду. 2 объем 1.6-ларда эле расход бу. 8.6 көрсөтүп турат. Онго чейин жейт, э? Риолор деле ошондой да. Кондиционер менен жүрсөң. Мына туугандар, 2 объем. Өтө сонун. Карап көрүңүздөр. Басы боюнча 780 миң коюлду. Плюс торг болот. Сразу оформление мынакей. Бизден ыраазы болуңуздар. Кийинки видеого чейин сак саламатта туруңуздар.